Media production мисалы өзүм өткөн сабак. Борбордук Азия университети менен Улуттук телерадио берүү корпорациясы кызматташуу боюнча макулдашуулардын алгачкы аракеттерин көрүүдө. Тагыраагы жогоруда аталган окуу жайда медиа байланыш багыты боюнча билим алган студенттерди Улуттук телерадио берүү корпорациясынын тутумундагы телерадиолордун практикалык окутуу жана иш менен камсыздоо боюнча эки тараптуу келишим түзүлгөн. Анын натыйжасында УТРКнын башкы директору Болотбек Тилебаев окуу жай менен жеринен таанышып, кызматташуу боюнча бир катар сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ушул Нарын шаарындагы сиздердин окуу жайды келип аны менен таанышып кетүү максат кылганбыз. Мындан сырткары медиа байланыш багыты боюнча билим алган студенттерге талаптагыдай билим берүү боюнча түзүлгөн шарттар тааныштырылды. Анда УТРКнын башкы директору практикалык окуулар үчүн түзүлгөн шарттар мыкты деңгээлде экенин билдирип, бирок учурда таланттуу кадрлар аталган корпорацияга зарыл экенин билдирди. Ушунчалык таланттуу, келечектен көптөгөн жакшы бир кадрларды үмүт кылсак болгудай экен. Меморандумда көрсөтүлгөндөй, биз бул жердеги балдар өзүлөрүнүн практикасын Улуттук телерадио корпорациянын телевидениеда, радиодо өткөргөнгө укук алышат. Буюрса, мына кийин дагы биздин келечектеги кадрлар ушул жерлерде даярдалып атат деп мен сиздерге айтып кете алам. Эки тараптын жетекчилеринин жолугушуунун негизги максаты буга чейинки түзүлгөн макулдашууларды тереңдетүүнү, аны кеңейтүүнү көздөйт. Ага ылайык бардык мүмкүнчүлүктөр талкууланып, эки тарапка тең пайда алып келүүчү шарттар каралды. Today's meeting with the Director General, Mr. Tilibayev, was very productive. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Борбордук Азия университетинде медиа жана байланыш жаатында билим берилет. Бул жаатта биз Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен кызматташтыкты кандай өңүттө өнүктүрсөк болот деген сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Мунун жыйынтыгы менен Улуттук теле берүү корпорациясына да өз пайдасын алып келет. Ошол эле маалда студенттердин практикалык билим алуусуна жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. National television and radio. Жанатан кеп болуп жаткан Борбордук Азия университетинин Нарын шаарындагы кампусунда медиа жана байланыш боюнча билим берилет. Учурда бул багытта 80ге чукул студент билим алышууда. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар, Нарын шаары.